Саламатсыздарбы? Мен бүгін Ош шаарынын түштүк тарабында, Папан суу сактагычынын этегинде Оштун төбөсүндө турамын. Акбура дарыясынын башында турамын. Эми мына ушул жерге Ыдырыс неге келип алган дешиңиздер мүмкүн. Келгениндин жөнү бар. Ал мындай. Бул жер өзү азыр Тюльпан деп аталган айыл. Илгери орустар шаарда иштеп, шаарда жашап, шаарда ушул кайсы бир кызматтарды ээлеген орустар ушул Тюльпан деген айылды түптөшкөн. Муну негиздешип, анан бул жерди дача катары колдонушкан. Мына ушул дача азыр айыл болуп калган. Бул айылдын эски аты дагы бар. Бул жерди айыл боло электе эскиден ит качкан деп атайт. Себеби бул жерде жайында ушунчалык аптап болот, ал аптапта адам чыдабайт. Ушунчалык катуу ысыйт. А кышында болсо ушунчалык сөөктөн өткөн суук болот. Ал мынау азыркы мына болуп аткан шамал угулуп атса керек. Ушул шамал кышында ушул жөн эле адамдын терисинен өтүп, этин, майын көзөп өтүп, ушу сөөктөн дагы өтүп, ушу түшүккө жеткен ушундай суук болот. Ушундай катуу заар шамал айдап турат, дайыма ышкырып жүрүп турат. Москвадагы боордошторго орустардын оозун ачырган, ооруну кууп качырган Айтылуу Алибековдун клиникасын сунуштайбыз. Тишиңиз ооруса да, ичиңиз ооруса да онтоло оонап жатпай, Ваш доктор Алибеков клиникасына баш багыңыз. Сапатына баасы бап келген Ваш доктор Алибеков клиникасы Москвадагы Измайловский метронун 3-парковая 12 дарегинде жайгашкан. Клиника укол саю, сүннөткө отургузуу, тиш дарылоо кызматтарынан сырткары кош бойлуу аялдарды каттап, төрөткө чейин байкоого алат. Дарт аныктоого зарыл анализдердин баарын аткарат. Алибековдун клиникасында үй бүлөлүк дарыгерден баштап терапевт, стоматолог, хирург, гинеколог, невропатолог, травматолог, уролог, кардиологко чейинки дарыгерлердин мыктылары топтолгон. Клиника заманбап лаборатория жана эксперттик класстагы УЗИ менен жабдылган. Бул клиника Яндекстеги рейтинг боюнча орусиялык клиникалардын алдыңкыларына кирет. Саламаттыгыңызга сак болуңуз. Эми ушундай жашаганга шарты жок жерде азыр адамдар жашашат. Ал айыл мына айыл. Мына азыр бирин серин адам бар. Мына ушул жердеги айыл азыр жашап атат. Бул жерге эми адамдар жыргагандан келбейт көбүнчө. Бул жерде ошол азыраак камсыз болгон, иштеген жери жок, тапкан акчасы аз. Ушундай адамдар келип бул жакта жер арзан экен, үй арзан экен, эптеп жашаса болот экен, күн өткөрсө болот экен деп ушул жерге келишкен. Мурдагы бул жерге орустар ошо дача катары пайдаланып, жайында гана келип ушул жердеги таза абада эс алып, убакыт өткөрүп гана кете турган, көңүл ачып кете турган жери азыр айыл болуп калган. Ушундай жерде кышын жайын жашашат. Эми бул жерден мында карай турган болсок, мен негизги айта турган сөзүм ушул айыл жөнүндө эмес өзү негизи. Негизги айта турган оюм бул смог жөнүндө. Тетиги жакта Ошту көрүп атасыңар. Ош ошол берки бети гана азаздан көрүнүп атат, наркы жагы көрүнбөйт. Эмне үчүн? Себеби түтүн, смог. Ал жай кышында абдан даана көрүнөт. Азыр анча даана көрүнбөй турат. Ал смог, ошол түтүн, ал азыр болгону машиналардан чыгып аткан гана түтүн. Анча-мынча ашканалардан, навайканалардан чыгып аткан түтүн ошончолук шаарды бозортуп турат. Азыр камерада анчалык көрүнбөшү мүмкүн, бирок мынанда келип байкай турган болсоңуздар, ошол шаардын бети, шаардын үстү мындай даана көрүнбөй бозоруп турат. Ал деген сөз ошол түтүн деген эле сөз. Биз ошол түтүндү дем алып атабыз, түтүндү өпкөбүзгө жутуп атабыз. Эртең кышта бул андан бетер күчөйт. Андан бетер болот. Себеби ар бирибиз көмүр жага баштайбыз. Көмүрдү жакканда дагы көп жагабыз. Эмне үчүн көп жагабыз? Анткени бизде үйлөрүбүздүн бардыгы тешик. Үйлөрүбүз жылуулатылган эмес. Энергоэффективность деген 0 жок бизде. Ошонун айынан көмүрдү күпүлдөтүп жага беребиз. Бир кыштан 1 тонна көмүр менен чыга турган убакытта биз 5 тонна, 6 тонна көмүр жагабыз. Ал дагы жетпей калат. Баягы күнү бирөө менен сүйлөшсөм айтат. Мен дейт, ушу үйдү жаңыладым дейт. Жаңылаганга чейин эски үйгө, ошол эски үй ата-энемдики эле, ошол үйгө мен хооа менен түшүрүп берет элем дейт. Бир хоаны түшүрүп берсем ошол араң жетчү эле дейт. Азыр мен былтыр 3 тонна көмүр түшүрдүм, ошол жетип ашты, бемарал жетти дейт. Үй абдан ысык дейт. Не кылдың эле десем, мен үйдү газоблоктон салдым дейт. Анан тышын 5 сантиметрлик, тыгыздыгы 100-дүк базальт менен тышын жылууладым дейт. Ошонтип анан жаңы үй салгандан кийин ошол көмүр түйшүгүнөн ушунчалык кутулдум, мен жыргап калдым дейт. Үйдүн вентиляция башкасын эми акча таптым дейт, ошо тапкан акчага ошонтип анан үйдү салып койдум, жыргап калдым. Ата-энем дагы жыргап калды дейт. Азыр мен үйдөн бемаралмын дейт.
Эми эртең биз баштайбыз эми. Бардыгыбыз баштайбыз. Ой, смог болуп атат. Ой, мамлекет карабай атат. Ой, экология бузулуп кетти. Дем алганга эч нерсе калбай калды. Биз ушинтип эле өлүп атабыз. Ден соолугубуз бузулуп атат. Көчөгө жанагы маска такмайынча чыга албай калдык. Жана башка деген сөздөрдү бардыгыңыздар айтасыздар. И айтканда дагы жарышып айтасыздар. И бирок ошонун ичинен эч ким азыр айтпай атат ушунун. Бул жанагы ушул смогтон кутулуунун жолу эмне десең, кээ бирлери жанагы себептерин айтышат. Азыр көмүрдү көп жагып атабыз дейт, машина көбөйүп кетти дейт, анан роза ветров деген жоголду дейт, жана башка. Ушундай сөздөрдүн бардыгын айтабыз, а бирок мындан кантип кутулабыз, кандай кылып чыгабыз деген сөзгө эл дагы, эксперттер дагы, адистер дагы, мамлекеттик институттар, окумуштуулар, анан чиновниктер дагы бир дагы жанагы чечүүнүн жолун айтышпайт. Эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча монтип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес, түбөлүктүүлүккө умтулат. Ушул маселени чечүүгө бири дагы мындай чечкиндүү аракет дээрлик жок десек болот. Ушул нерсени азыр баягы кыштын камын жазда көр деп, ошол мен азыр жаз болуп аткан маалда эле, саратан али чыгып кете электе эле, мен ушул сөздү азыртан айтып эскертип коеюн деп чечип атам. Себеби эртең кайра эле ушул проблемага келебиз. Эртең кайра эле ушул башталат эскир. Анан ошон үчүн азыр чечүүнүн бир нече жолу бар экен. Ошол жолдорун сунуш катары сиздерге айтайын. Ошону бир сунуштайын. Балким кимдир бирөөгө угулар. Жок дегенде азыр ушул берүүнү бир 100 000 адам көрө турган болсо, ошонун ичинен бир 1000 адам өзүнүн үйүн оңдоп ала турган болсо, ушул багытта 1000 адамдын демек чыгымы азаят. 1000 адамдын балдарынын ден соолугу чыңыраак болот. Кышында грипп болуп азыраак ооруйт. Демек, балдардын дары-дармегине азыраак акча кетет. Анан өзү үшүбөйрөөк жашайт. Көмүргө акчасы азыраак кетет. Эң негизгиси абаны азыраак булгайт. Эми ошонун жол жобосун азыр мен сиздерге ушул мынау ит качкан деген жердеги бир үйдүн мисалында айтып берейин. Ушунчалык сөөктөн өткөн жанагы суук жерде, шамалдуу жерде бир жакшынакай кылып эле 1 тонна көмүр менен кыштан кантип чыгып аткан бир ыкманы сиздерге мындай түшүндүрүп, мындай көргөзүп айтып берейин деп атайын ушул жерге баягы ата артып, жол карытып келдим дегим келип атат. Азыр мына жакта бир үй бар экен. Мына ошол үйдө бир бейөкмөт уюм бар экен. ЮНИСЕФ беле ушундай болсо керек. Анан ошонун өзүнчө дагы бир андан бөлүнүп чыккан дагы бир КИРСЕФ деген уюм бар экен. Эми ал уюм бейөкмөт уюм. Бизде мамлекет мындай кылды. Бейөкмөт деген нерсенин бардыгын элге жек көргөздү. Бейөкмөттөр андай, бейөкмөттөр мындай, бейөкмөттөр душман деп атып, бейөкмөт аттуунун бардыгын душманга айландырып, элге жек көргөзүп, бейөкмөттөрдүн кадырын ушул плинтустан ылдыйга түшүрдүк. Ошодон эми жыргап кеттикпи деген маселе бар. Жыргап кеткен жокпуз. Же ошол бейөкмөттөр кылып аткан ишти өзүбүз колдон буттан алып, мына өзүбүз кылабыз, силерсиз эле кылабыз деп аны кылып дагы кеткен жокпуз. Эми ошол КИРСЕФ деген уюм көрсө мындай кылып атыптыр. Ушул смогтун алдын алуу, смогту кыскартуу, азайтуу, экологияны тазалоо, жакшыртуу, көмүрдүн жагылышынын көлөмүн азайтуу, жана башка багыттарда азыр өздөрү иштеп атышыптыр. Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атыптыр. Анан алар суранды, ыдырыс. Эми баягы көмүрдү кантип азыраак колдонсок болот? Кантип экологияны тазаласак болот? Кантип смогтон кутулсак болот? Ошол боюнча бизде конкреттүү шарттар бар. Конкреттүү мисалы кадамдар менен биз иштеп атабыз. Ошону элге түшүндүрүп койчу Кудай жалгагыр. Ошого жардам берчи түшүндүргөнгө деди. Макул анда эмне кылып атасыңар десем, азыр ошол мисалы бир үйдү биз элге үлгү катары кылдык. Бир нече үйдү кылдык дейт. Азыр мен бир эле үйдү көргөзүп берейин.
Эми ошол Кирсев уюму өзүнүн долбоорунун алкагында атайын жасаган бир үйдү азыр мен сиздерге көргөзүп берейин дагы. Анан ошонун негизинде балким муну кабыл аларсыздар, туура кылыптыр, жакшы болуптур деп. Анан ушудан үйрөнүп бир өзүңүздөр дагы аракетти көрөрсүздөр. А болбосо, булар бөө өкмөттөр айта берет да, биз өзүбүз билебиз деп, анан кышында бир 5-6 тоннадан көмүрдү жагып, гүпүлдөтүп, абаны булгап отура берерсиздер. Мисалы мен өзүм деле ушундай эмеге катага кабылганмын, мен дагы жер үйдө жашаганмын. Жер үйдө ошунун четинде 40 гектар деген жер бар, ошол жерде жашап атканда үйдү салдым. Эл катары мен дагы үйдү жылуулаган жокмун. Ичи тышын шыбадым. Усталар менен сүйлөшүп атып, мына кирпичтин арасында мына шофтор калып кетиптир го. Үйдүн ичинен карасаң тышы көрүнүп турат го. Мындай килтеген тешиктер бар экен десем, бул шубак менен тосулуп кетет дырыс дешти. Макул деп анан шубак менен тегизделет экен да деп ичин шыбаттым, тышын шыбаттым, обой кылдым. Үйүм жакшы жылган жок. 3 тонна көмүр аламын. Бир портерди ушу балык жоон кылып монтип баягы ушул аябай толтуруп жүктөп келемин. Түшүрүп аламын. Кыш келер менен гүпүлдөтүп жагып баштаймын. Анан жетпей калат. Көрсө бизде 3 ай кыш болбойт экен. 3 ай кыш деп ал календарда эле айтылат экен. Ал айтылышы экен. Чын-чынына келгенде 3 ай эмес, бизде 5 ай кыш болот экен. Мартка келгенде дагы бизде суук болот. Ошол март, апрель айларында ушу шарактап ушу жамгыр жаап атат. Машиналар кир, көмүр саткан жерге барсаң көмүр чыла, каптар жанагындай болуп былчылдап, ошо капкара көсү сыртына чыгып агып турат былчылдап. Анан ошону баягы таптаза машинага салып, анан үйгө барып, өзүң үшүп турасың, ошону алып барып анан үйгө түшүрүп бересиң. Балдарың жаш. Анан ошону жакканга аргасыз болосуң. Ошо көмүрдү. Себеби жетпейт. Камдап койгон көмүрүң түгөнгөн. Аны жакпай кое турган болсоң, балдарың ооруйт. Балдарың ооруса, баягы көмүрдөн көбүрөөк акчага түшөсүң. 3 балаң боло турган болсо, 3 балаң бири ооруган болсо, биринен бириге жанагы грипп жугуп отуруп, үчөө тең ооруйт. Ага кошулуп анан акырында өзүң дагы ооруйсуң. Ошондо бир үйдө 5 адам боло турган болсо, 5өөнүн бардыгы ооруп чыгат. Бардыгы грипп болот. Укол аласың, жөтөл дары аласың, гриппке каршы дары аласың, ыстма дары аласың, ошонту отуруп, мундой акчага түшөсүң. Кекиртеге жетет жанагы. Ал аз келгенсип көмүрүң түгөнгөн. Көмүр ал кезде мурда кышта 5 сомдон алган көмүрүң 7,5-8 сомго чыгат. Анан аны аласың. Бир кабан 300 сом, 400 сомдон. Ошентип отуруп жетпейт баягы нерселер. Ошентип жүдөп кыргыз жашап келатабыз. Ошондой жүдөө замандан, ошондой жүдөө жашоодон өзүм дагы өттүм. Анан акыры ал үйдү саттым, сатып анан кийин көп кабаттуу үйгө чыктым. Көп кабаттуу үйгө чыкканда көрсө, азыркы үйлөрдө мындай бир талап бар экен. Бул бирок жакшы талап. Ушул жерде мамлекеттин мен бир жакшы жагын белгилеп коеюн. Көп кабаттуу үйлөрдү салып атканда мамлекет азыр мындай талап коюп атат. Дуалды 5 сантиметрин болжол менен алганда мындай калыңдыкта болот. 5 эмес, ушундайдан 10 сантиметр кылып базальт менен каптайсың деген талапты коюп атат. Азыркы мына шаардагы көп кабаттуу болуп салынып аткан үйлөрдүн бардыгынын тышы, мисалы, ичинде ошо бир кирпич мындай 25-30 сантиметр кирпичи боло турган болсо, андан сырткары ушунчалык болуп базальт капталып атат. Бир кабаты мундойнан, бир кабаты мундойнан болуп капталып атат. Ошонун эсебинен пластик айнек коюлган, вентиляция коюлган, ошонун эсебинен үйүң тынч болот экен. Анан үйүң жылуу болот экен. Мен мисалы быйыл кышта отопление бизге берилген жок. Себеби берилген менен ал жерде жашоочулар аз экен, мен жашаган жерде. Баягы берилген отоплениенин жылуулуктун баасын биз өзүбүз көтөрө албай койдук. Анан жалпы жашоочулар келсин, ошондон кийин жылуулукту кошосун, азыр бербей эле кой, рахмат сага деп анан баягы куруучуга ошентип айттык дагы, баягы берейин деген жылуулуктан өзүбүз баш тарттык. Бирок ошондо дагы биз кыштын кандай кирип кандай чыкканын мен былтыркы кышта мен байкаган жокмун. Себеби үй жылуу болду. Ачык айтайын, мен өзүм башыман өткөргөн нерсе. Биз ооруган жокпуз, балдарым ооруган жок. Көмүр деп кыйналган жокмун. Ошол бир печка менен, бир эки печка менен аерге бир канча-мынча сайып коюп, ошону менен гана кыштан жып-жылуу чыгып кеттик. Эми мунун себеби жанагы 5 сантиметрден бир кабат, 5 сантиметр бир кабат болуп жалпысынан 10 сантиметр болгон калыңдыктагы базальттын коюлгандыгында болду. Туугандар. Эми эжеке кандай, жакшысызбы? Мына үйгө келдим.
Бул ушул баягы мен айтып аткан тюльпан деген азыркы айылда жашайт бул эже. Кандайсыз? Бала чаканы багып атасыз. 4 балаңыз бар экен, а? 7 балам. 7бі? 7 балам. Жашыңыз канчада? 32. Сиз жана Ташиев айткан талапты ага чейин аткарып коюпсуз да? Ооба, ага жеткирбей эле. Айттырбайлы. Айттырбай. Мындан нарычы план барбы дагы? Кудай кааласа Алланын бергенче да. Алланын бергенче, жакшы экен. Балдарыңыздын өмүрүн берсин, ооматын берсин. Жакшы экен. Эжеке, мынау сиздердин үйүңүздөрдү Оштогу эң жылуу үй деп айтышты. Ошон үчүн келдим. Элге сиздердин үйүңүздөрдү мен үлгү кылып көргөзүп берейин деп атам. Үйүңүздөр кандай азыр? Азыркы үйүбүздүн акыбалы өтө жакшы. Себеп будан 2013-жылдан бери ушул жерде турабыз. Начар болчу, шарты жок болчу. Кийин бул неме Үйүңүздөр өзү паксаданбы же камгычтанбы? Баягындай пакса деп коет. Паксадан. Ошондой. Сокмо дубал. Сокмо дубал деп коет. Ошодон эле азыр мына үйдү неме алгандан бери шарты жакшы. Мурун квартирага жашайт элек, жылда ошол жакта жашап келебиз. Ушу малга теричи. Токтон, кандай үйүңүздөр туруп кантип квартирада жашайсыз? Бул үй шарты жок эле да. Айнек эшиктери деле баягындай жаан чачында, карда суук болчу. Кийин айнек мына эшиктерди кургандан кийин өзүбүздүн үйдө жашап калдык да. Ага чейин жашабадыңыздарбы? Ага чейин кышындасы квартирада жашадык. Сиздер жайында келип мына жерде жашап, анан кыш келгенде шаарга кетет элек. Мектеп дагы узак болуп, үйүбүздүн шарты дагы жок болуп, ошо квартирада жашадык да. Кышындасы. Жайындасы келчүбүз. Ошентип канча жыл жашадыңыз? 5-6 жыл жашадык да. Ошо 2013-жылдан бери ошентип жашап келатабыз. Мына 2 жылдан бери мына үйүбүз бүткөндөн бери ушул үйдө жашап калдык да. Өзүбүз кышы менен кыштадык. Мына сезонду азыр биринчи жолу кышташыбыз. Эми кыштайсыңар же былтыр кыштадыңыздарбы? Былтыр кыштадык. Кандай болду анан? Былтыр мурун көмүрдү тонналап жакчы элек, азыр көмүр деле жакпай калдык. Мындай азыраак катуу сууктарда гана жакпасак, азыраак. Неден болду бул? Мына базар Жылуулуктан болду. Жылуулукту кандай кылдыңыздар? Бул мына сыртыны мындай кылып ремонттоп беришти, айнектерди коюшту. То есть буга базальт каптадыңыздарбы? Ооба, мындай жылуулуктарды, ошондойлорду коюшту да. Жылуулап өздөрү оңдоп беришти да. Сыртына мындай чачмайларды чачып, айнектерди койду. Эшиктерибизди ham жылуу кылып, жакшына эшиктен коюшту да. Ошого жылуу болуп. Канча төлөдүңүздөр аны буга? Биз төлөдүк. Сиздер төлөдүңүздөр? Мамлекет жактан өздөрү жардам беришти. Неме жактан. Юнусонда иштегендер менен эл аралык миграцияда иштегендер бүтүрүп беришти да. Неме орус суркода көп болчу, себеп түтүнгө буланып, көмүрдү көп жагат элек. Азыр ондой немелер жок. Баягындай расход аз кетип атат. Тазалыгы жагы, жылуулук жагы өтө жакшы экен. Себеп тонналап көмүр жакпай калдык азыр. Балдарым деле мурун көп ооруйт эле, азыр оору суркодон жок, алысыраакпыз. Жакшы, Аллага шүгүр. Жылуулук жагы, тазалык жагы, ошол жагы мага жакты да. Мен баалаганым ошол болду да. То есть мен түшүнгөнүмө караганда Юнисен деген уюм бар. Ошол уюм сиздерге келип, анан ушул үйүңүздөрдү жылуулап берди өздөрүнүн эсебинен. Өздөрүнүн эсебинен. Ошол базальтты каптады, пластик эшикте айнектерди койду. Эшикти койду. Ошондон бери мына жылуулук немелери жакшы болду, тазалыгы. Мурун тонналап көмүр жакчы элек да. Анан жетпей эле калат эле, жылына 1 тонна ушунча балам менен. Анан шаарга качып кетесиздер. Жайдын күнү кышындасы шаарга түшүп кетет элек. Балдарым мектептен жолдорубуздан баягындай начар. Маршруттан келбейт эле. Азыр деле ошо маршрутубуз деле келбейт. Ошол. Жайында кандай болду атан? Жайындасы жакшы, жылуулугу жакшы. Неме. Жайда жылуулук кереги жок да. Неме салкынбы? Салкын, ичи салкын. Көрсөк болобу? Болот. Бу жерде шамал болуп турган үчүн неме да. Жайдын күнү жакшы. Көп өтө ысып кетпейт. Ошо немеси жакшы да буну. Эшиктерибиз ачык болот, шамал болот. Кадимгидей эле салкын да жайдын күнү ушундай. Үйдүн ичи салкын экен ооба. Салкын. Мына жактарыңыздар бууланып тердебептир, а? Терлебейт. Жакшы экен. Неме жагы өтө жакшы да. Мен баалаганым ошо жылуулугу анан тазалыгы болду да. Эң немеси ушу мына курулуш жагы жакшы болгон үчүн
үйдүн сыртын жакшы мындай жылууласа ичи ham жылуу болот экен. Анан тазалыгы дагы себеп баягы түтүнгө буланып ышчыттанып отурчу элек, азыр ондай неме жок да. Кышындасы катуу сууктаган от жагабыз, мына үйгө от жакпайм. Кышындасы бир дагы жакпайм мына үйүмө. Себеп жылуу да, нар жак ынам жылуу кылды, бул сыртынан бар жок айнек немелерди. Шыбын кантип жылууладыңыздар? Үстүнө баягындай неме жапты. Не деп коет? Мындай. Ошо базальттуу же? Ошо өздөрү жаап беришти, үстүн дагы жаап, жылуулап беришти да. Жакшы болуптур. Пленка жаап, баягындай неме. Бул үйүңүздөр бирок ысыбайт окшойт да? Кышта кандай болот мына үй? Кышындасы бир температурада. Бул үйгө от жагылбайт экен го? От жагылбайт, печке сайып коем баягындай. Көп неме болгондо, катуу суукта, печке сайып коем, ошо менен отура беребиз. Баягы өтө. Өзү наркы үйдө отурат окшойсуздар, а? Наркы үйдө отурабыз. Мына ал жакта, бу жакта печкебиз бар да. Печке болгон үчүн. Кышындасы аябай ысып кетет. Бул кичинекей экен да өзү. Мына жагы дагы ошондой. Кышындасы мурун тонолап көмүр жакчы элем, мына айнектерди коюп, эшиктерди салгандан бери мына от жаккандан кутулдум да. Анан балдарым кирип сирип боло берет эле, үй кичине болгон үчүн түтүн үйгө карап уруп баягындай болчу эле да. Азыр эми ошол немеден кутулдук. Шыбы дагы эме экен да. Мындай жакшылап неме кылып беришти. Жакшы экен эжеке, рахмат. Ошол учурдан пайдаланып ошол эмелерге кичине неме кылып кетсем, ыраазычылыгыңызды айтасызбы? Ыраазычылыгымды айтып кетсем, ушу ишканада иштегендерге дагы Алла ыраазы болсун. Иштерине ийгилик, тапкандардын баракасын берсин. Алар бейөкмөт экен го, алар жек көрбөйсүз. Не кандай дейсиз? Бейөкмөт экен. Эми мага ошончо жакшылык кылып атат да, мен үйүм бүтүрүп, мына балдарым менен ар жерге көчүп, ар кимдин үйүндө кул болуп антип жүргөндөн көрөк, мына өзүмдүн үйүмө киргизип, балдарым менен бар өзүң үйүң өлөң төшөгүң деген. Телевизордо эмполор деп жамандап атпайбы? Андай. Неге жаман көрбөйсүз? Мен үйүм бүтүрүп берип атпайбы? Неге жаман көрөм? Макул эжеке. Качан бир тууган болгондо гана бир тууган болуш эмес, баарыбыз эле бир тууган болуп, ушунчалык эже карындаштарындай көрүп бизди дагы эл катарында баягындай кылып, ушинтип үйүбүздү бүтүрүп берди. Ошолорго Алла ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болсун, иштерине ийгилик, тапкандардын баракасын берсин, бизге кылган жакшылыктарына Аллахым олорго көп-көп соопторду берсин. Рахмат эжеке. Ушундай жакшылыктарды кылып жүрө берсин. Рахмат. Макул. Рахмат чоң эжеке. Өтө келишкен байдын үйү эмес. Аны туура кабыл аласыздар. Анан бул байкашыма караганда ушул баягы Юнисон деген бейөкмөт уюм, МПО. Ушул үйдө ошо баласы көп экен. Анан аз камсыз болуптур, иштеген жери жок экен, кирешеси аз экен. Келгиле эксперимент катары, пилоттук бир эме катары ушул адамдын үйүн жылуулап берели, эл көрсүн. Көрүп анан ушудан үлгү алсын. Жанагы үйдү жылуулагандан кийин үй канчалык жылуу болуп калат, отун канчалык аз кетет, балдар канчалык азыраак ооруйт деген нерсени ушул үй бүлөнүн мисалында кылып бериштир. Эми булардагы негизги максат эмне? Булардагы негизги максат мындай болот. Үйдү кылышат. Мына ушул мисалы ушул тюльпан деп коелу, ушул тюльпан деген конуштагы бир адамдын үйүн кылып берсе, анан наркы үй турат азыр. Наркы үй буйруса эми көрсө ушундай кылыш керек турбайбы деп азыр эми ушул жылуулап башташат. Кошуналар жылуулаш керек экен, жылуулаганда чоң иш бар экен деп анан кийин жанагы эл ушудан үлгү алып ушуну ээрчий баштайт. Ошентип анан кийин жанагы базальт деген эмне, базальтты колдонуудагы максат эмне, көмүрдү кантип азыраак колдонсо болот. Мисалы мындай да, эгерде бир кышта 3 тонна көмүр ала турган болсоң, азыр 7 сомдон эсептегенде 21 000 сом болот. Бирок ошол жетпей калат. Андан көрө 21 000 сомдун ордуна болгону 7 000 сом кетирип, анан кыштан жылуу, оорубай, жакшынакай чыксаң, өзүңдүн чөнтөгүңө пайда. Балдарыңдын ден соолугуна пайда. Балдарыңдын ден соолугу жакшы болсо дары-дармектен үнөм. Андан сырткары эң негизгиси абаны булгабайсың да. Мен жылууланам деп жанагы көмүрдү күпүлдетип жакканыңда түтүн, ушунча түтүн чыгат. Аны бүтүндөй бир шаар, бүтүндөй бир айыл, бүтүндөй бир мамлекет ошол түтүнгө капталып, түтүнгө уланып жашаганга аргасыз болуп калат. Эми ошодон арылыштын бирден бир жолу ушундай болуп атат. Эми ушуну мынау бир жөнөкөй үй бүлөнүн мисалында
азыр көргөзүп берели деп жана Юнисон ошондой кылыптыр. Анан алар айтып атат, Ыдырыс, айтчы мына элге. Түшүндүрчү деп атат. Эми бул жагынан алганда, ошо мамлекет өзү ушул ишти мамлекет өзү кылыш керек болчу менин оюмча. Эми мамлекет азыр аны эмес, башка нерселерди кылып атат. Да, жол кылып атат, туура, маселе жок. Мектеп салып атат, маселе жок. Бирок смог деген маселеге келгенде соңуркап эми эмне кылабыз? Эми смог бар да. Биз ал түтүндү кантип фильтр коебузбу, кандай кылабыз? Эмне кантип жок кылабыз? Деп эле ойлонуп, эч нерсе кыла албай отурган чагы. Мындай алганда башын кармап мамлекетибиз. Эми кандай кылабыз? Эмне кылабыз? Кантип бул түтүндөн арылабыз? Деп коюп отурат. Да, бир жагынан алганда жанагы жайында кислородду көбөйтөлү деп жана бактаракты эгип атышат. Жасылдандырууну кылып атышат. Бир жагынан да кыйып дагы атышат. Ошол дарактар картайып калды, эми бир жашыраак, коозураак дарактарды эгели деп. Баягыда ташип, камчек ташип, жана жаллап атка канча бир 100 гектардай, 200 гектардай ошондой бир гектарлаган жерге жана дарак экти. Андай иштер дагы болуп атат. Башка аймактарда дагы ошондой болуп атат. Президент болсо жана Жашыл Мурас деп бир программасын жарыялады. Анын алкагында мына Баткен тарапка ошол чөл жерлерди жашылдандыра турган дарактар эгилди. Да, бирок ал жетишсиз болуп атат. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Азыр эми ошону мен айтып берейин. Мамлекет биринчи кезекте бир чечкиндүүлүк кылыш керек дагы. Менин оюмча. Бир чоң компания, мына Адис дагы келип калыптыр. Салам алейкум. Кандайсыз? Жақсы. Сиз байкашымча Юнисондун өкүлү болосузбу же Жок, мен Юнисон групптун ошол өкүлү болом. Биротоло ошол Кирсев программасында ишимди алып барам. Консультант катары. Азыр мен байкашымча бул эженин айтканынан түшүнгөнүмө караганда, сиздер бул үйдү баягы баласы көп, өзү аз камсыз болгон, анан монондой суук жерде жашаган, шарты жок жердеги үй деп тандап алыпсыздар, эксперимент катары, туурабы? Анан үйүн өзүңүздөрдүн эсебиңиздерден жасап берипсиздер, туурабы? Ошону анан мындай күткөн жыйынтыгыңыздар, негизги түпкү максатыңыздар кандай болду эми ушунда? Эми Ош шаарынан ушундай 2 үй бүлөнү аз камсыз болгон үйлөрдү тандап алганбыз. Ушул жерден негизги максатыбыз үйлөрдү жылуулоону туура көрсөтүп, башкаларга дагы жайлуу болуп эсептелген да. Бул үйдүн жалпы аянты 60 метр квадратка чейин болгон. Буга чейин бул ылай паксадан курулган, фундаменти бетондон, жыгач эшик терезелери болгон. Жылууланган эмес болгон үй болгон. Биз өзүбүздүн ошол проектибизде ушул үйдү сыртын жылуулоо маселесин неме кылганбыз, чечкенбиз. Бул жерде дубалды жылуулаганда 50 сантиметрлик базальт жылуулагычын койгонбуз. 50 миллиметр. 50 миллиметрлик 5 сантиметрлик жылуулагыч материалды койгонбуз. Тыгыздыгы 100-120 тыгыздыкта койгонбуз. Фундамент болсо 50 миллиметрлик пеноплекс менен жылууланган. Чатырын жылуулаганда 100 миллиметрлик ошо минеральный ватаны койгонбуз. Базальт минеральный вата деп коет, ошону койгонбуз. Мына пластиковый, сапаттуу пластиковый эшик терезелерди коюп бергенбиз. Ушунун эсебинен бул жерде бул үйдүн жылтуу сактоо маселесин чечип бергенбиз. Биз ушуну менен ушул башка ушул ички мигранттар болобу, башка болобу үйлөрүн салып жатканда ушундай нерселерге көңүл буруп, ушундай типте үйлөрүн жылууласа, бул деген биздин өлкөдө чоң жакшы жетишкендиктерге алып келет. Ошондо азыр мындай сиз мен айттым өзүчү. Бирок сиз адис катары айтып бериңчи. Ошондо мисалы үйдү мен мисалы ар бир кыргыз жер үйдө жашагандар. Эми берки көп кабаттуу үйлөрдүн маселеси чечилиптир. Ал жака 5 эмес 10 сантиметрлик баягы базальтты коюу ГОСТун талабы болуп, азыр ал аткарылып атат. Бирок мына жеке менчик турак жайлар, жөнөкөй үйлөр ал нерсени кылбай атат. Аны кылдыруунун механизми жок, болгону ынандыруу гана бар да. Анан эми сиздер ошону баштапсыздар, сиздерге рахмат. Бирок мындан биз эмне алабыз? Адис катары айтып бериңчи. Мисалы ар бир үй, кыргыздын үйү ушинтип жылууланып кала турган болсо, базальт менен 5 сантиметрлик базальт коюлду дубалына, астына жанагы пеноплекс менен фундаменти таза жылууланды. Шыбы жана сиз айткандай минералдык вата менен же болбосо жана башка пена менен, пеноплекс менен, пенополистирол дагы эмне ошого окшогондор менен жылууланды дейли. Ошондо эмне алабыз? Мамлекет эмне алат мындан? Жалпы улут эмне алат?
Бул жерде биринчиден эле кичинесинен эле баштай берейин, ошону кийин көпкө көбөйтүп койсок болот да. Ошол жылууланган үйдүн ээси эмне алат дегенде биринчи эле ден соолукка пайдалуу жагы бар. Кышта оорубайт, жайкысын үйүнүн ичи салкын болот, кыштын күнү үйүнүн ичи жылуу болот. Экинчиден экологияга тийгизген таасири болот. Мисалы үчүн бир кыштан чыгыш үчүн орто эсеп менен 3-5 тонна көмүр жаккан болсо, ошону 3 эсеге азайтып койсок болот да. Бул деген 3 тонна жагып аткан болсо, демек 1 тонна жагып калат. Демек чөнтөгүнө пайда. Чөнтөгүнө пайда, экологияга пайда. Ошондо эгерде 3 тонна жагып аткан болсоңуздар, эгерде үйдү жылуулаткандан кийин, анда сиздер болгону 1 тонна менен чыгат экенсиздер. Ошондо көмүрдүн баасын 7000 сомдон эсептесек, болгону 7 тоннасы 7000ден боло турган болсок. Ошондо сиздер болгону көмүргө 7000 сом чыгым кыласыздар, ал 14000 сом чөнтөгүңүздөрдө калат. Мурдагыдай 21000 сом кетирбейсиздер, туурабы? Ал бир. Экинчиси, балдарыңыздар аз ооруйт, өзүңүздөр аз ооруйсуздар, азыраак үшүйсүздөр, үй жагымдуураак, комфорттуураак болот. Ошонун эсебинен дары-дармек сатып алууга каражатыңыздар кетпей калат десе болот, туурабы? Туура. Кетпейт. Ал дагы бир жагы, жакшы жагы. Анан үчүнчүсү экологияга тийгизген таасири. То есть мурда күпүлдөтүп көмүрдү жагып, бүт айылды капкара кылып каптатпай, кошуна менен урушпай, моруңду бийигирээк чыгар, менин үйүмө жана түтүнүң кирип атат дедирбей, кошуна менен ынтымак жашап каласың. Анан жанагы айылыңар бозоруп түтүн каптабай жакшыраак болуп калат, тең. Туурабы? Туура. Мындайда азыр баягы ыш маселеси аябай эле көтөрүлүп атпайбы? Бүт баардык нерсени ушул баягы эле үйлөрдөн бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газына эметип атат да, буруп атат да. Кийин уже транспорт башка болуп атат. Эми чындыгын алып карай турган болсок, бул үйдөн чыккан көмүрдүн ушул түтүнү, газы ышты аябай пайда кылып атат. Бул ыш деген глобальный жактарды алып карай турган болсок, дагы эле ошол климат, экология, мына биздин мөңгүлөрдүн эриши деген ушундан келип чыгып атпайбы, бүт баары. Андан сырткары дагы көп жактарын айтып кеттим, ошол. Туура. Эми ушул жерден эжеге дагы бир нерсе сизден. Азыр мына үйүңүздөрдү кылып беришиптир булар. Буларга рахмат, айттыңыз аны. Аныңызга рахмат сизге дагы. Бирок кошуналарыңыз көрүп ушуну. Анан ушундай кылсак болот бекен, канча акча кетет экен, биз да ушундай кылалы деген сыяктуу мындай пикирлерин айтып атышабы? Ооба, көп жолу кызыгуулар болуп атат. Ушундай кылсак болот экен, көмүрдөн от жакпай калдың сен деп кирип келип баягы көрүп атат да кошуналарым. Ушундай кылып жашасак болот экен, сыртын ушинтип жылууласак болот экен. Кышта көмүр баягы көп расход кетсе, азыр аз кетип калып атпайбы? Ошол жагын дагы эске алып атышат да, көбүчө ушинтип кызыккандар көп болуп атат. Демек айылыңыздар мындан ары ушуга өтөт деп ынанды десек болот экен, анда туурабы? Болот. Көпчүлүк ушуга неме көңүлүн буруп атышат. Балды, рахмат. Демек азыр сиздер юнисон кайсы бир деңгээлде максатыңыздарга жетипсиз анда? Буюрса жеттик дейбиз. Себеби мына эме да, сиздердин негизги максатыңыздар бүт айылды же Кыргызстанды ушинтип баягы бекер өзүңүздөрдүн каражатыңыздардан жылуулап берүү эмес да. Болгону элге түшүндүрүү, үлгүнү көрсөтүп берүү, туурабы? Туура. Анан демек, мисалы бир айылдан ушул бир үйдү кылып берсеңиздер, дагы башка айылдан дагы бирөөнү кылсаңыздар, эки үйдү кылдык деңиздер, макул. Демек, эки айылда элге түшүндүрө алдык десеңиздер болобу ушуну? Айта аласызбы ушуну? Жарым-жартылай айтсам болот. Себеби дегенде биз эми бул жерде баягы единичный случайларды жасап берип атабыз да. Бирок эл көрүп атат да. Көрүп атат, бирок баардыгы билбейт да. Бүт баарына маалыматты жеткизиш аябай кыйын. Ошон үчүн ушул жерде ушул баягы журналисттердин ролу, же болбосо дагы башка эмелерди элге маалымат тартуучу каражаттар аркылуу көбүрөөк иштей турган болсо, көбүрөөк пайда ала турган болсо, ошондо максатка жеттик десек болот да. Алды. Рахмат сизге. Макул. Эми мен бул жерде азыр биздин мамлекет эми ачык айтайын, баягы бейөкмөттөрдү көп деле сүйөрбөйт. Көп деле жакшы көрө бербейт. Ошон үчүн бейөкмөттөр айтып атат деп эмес, бейөкмөттөрдүн оозу менен эмес, мына ушу жаман Ыдырыстын эле оозу менен айтайын. Мамлекетибиз, өлкөбүз смог маселесин кантип бир жагынсыл кылсак болот. Менин бир нече сунушум бар. Эгерде уксаңыздар. Биринчи кезекте жанагы президент айтып атат. Жашыл мурас деген жанагы программаны чыгарды. Ал деген сөз биринчиден көрктөндүрүү, экинчиден экология, анысы жакшы. Анан экинчиси мынау генерал Камчыбек Ташиев, ал гектарлап
жанагы чоң жерлерди жашылдандырууга аракетти кылып атат. Анысы дагы жакшы. Анан кайрадан президентибиз ООНго барса дагы, анан башка чет өлкөлүк баягы бир делегациялар менен учурашканда дагы, алар менен кезигишип бирдемени талкуулаганда дагы, аларга бир сунуш айтканда дагы, Европага барганда дагы экология жөнүндө көп сөз козгоп атат. Туугандар, экологияны, мөңгүлөрдү сактап калууну көңүл бөлөлү, ошого жардам бериңиздер, бизге арзан кредит бериңиздер, грант бериңиздер. Биз мөңгүлөрдүн көпчүлүгү, жер шарындагы мөңгүлөрдүн эми өтө көпчүлүгү болбосо дагы бир көп эле бөлүгү Кыргызстанда турат. Биз ошолорду сактап берели. Бизде мөңгү боло турган болсо, биздеги мөңгү сактала турган болсо, сиздерге жакшы болот. Себеби бардыгыбыз бир абаны жутуп атабыз, бир абадан дем алып атабыз, бир жер шарында жашап атабыз. Ал деген сөз бир үйдө жашап атабыз. Бир үйдүн ичиндеги бир бөлмө жакшы боло турган болсо, башка бөлмөгө дагы жакшы болот. Ушуну туура түшүнүңүздөр деп баягы чет өлкөлүк донор же болбосо мындай бай өлкөлөргө ушул нерсени айтып атат. Эми президенттин бул айтканы жакшы, бирок экинчи жагы. Азыр бизде айыл чарбага деп арзан кредиттерди берип атат. Бизнеске деп арзан кредиттерди берип атат. Кээ бир учурда арзан эмес, бекер кредиттерди берип атат мамлекет. То есть жанагы бир тыйын проценти жок арзан кредиттерди азыр мамлекетибиз ишкерлерге берип атат. Ал жакшы, бирок ошол эле учурда кандай кылыш керек эле деп ойлойм. Менин оюмча, адамдардын бардыгына ушул жанагы үй жылууланган үйлөрдүн салыгын азайтыш керек менин оюмча. Же болбосо, эгерде үйүңүз жылууланган болсо, базальт менен капталган болсо, вентиляция коюлган болсо, сиздин үйүңүз анда салыктан бошотулат деген сыяктуу бир механизмди мамлекетибиз колдоп берсе. Биринчиден, ошондо адамдарды ушинтип шыктандырышыбыз керек деп ойлойм. Ошондо көмүр азыраак казылат. Наркы кара кечеде жанагы КАМАЗдар кезек талашып мушташпайт, атышпайт. Ал бир. Анан көмүр ташыйт элем деп ойдат деп машиналар жолду көп бузбай калат. Себеби көмүргө болгон талап азаят. Эми экинчиден, арзан кредиттерди ошол мисалы мен үйүмдү жылуулатат элем, үйүмдүн үстүн базальт кылат элем, дубалын базальт кылат элем, пластик же болбосо алюминий профилдерди коет элем дегендерге мүмкүн болушунча жанагы арзан, керек болсо бекер кредиттерди берсе. Ал деген же болбосо суудаларды берсе. Ошол экинчи жол болуп калат эле. Ошондо адамдар көмүрдү азыраак жагып, абаны азыраак булгашат эле. Анан үчүнчү дагы бир жагы, бизге окшогон, мисалы мага окшогондорго. Ыдырыс, кел, мына бир контракт түзөлү, келишим кылалы. Сен ушул баягы смог маселеси боюнча мынанча бир материал жаса. Мынау үйлөрдү жылуулатуу боюнча мынча материал жаса. Мынау аргументтерди бер. Айт, биз ошо сага аргумент менен сени камсыздап берели. Биз мына арзан кредит берип атабыз үйүмдү жылуулатам дегендерге ошону айт элге, түшүндүр. Үйү жанагы жылууланган боло турган болсо, биз үйүн салыктан бошотобуз. Үй жер салыгынан же мүлк салыгынан десин. Андан сырткары жанагы биз көп жашылдандырууну кылып атабыз. Эгерде ошол жашылдандырууну кыла турган болсок, экологиябыз дагы таза болот. Ошону айт. Ошон үчүн биз сага мына жолго, бензинге, мейманканага, материалга, убактыңа, энергияңа жана башка кеткен эмгегиңе биз мынанча акчаны төлөп берели. Сен дагы куру калба дегендей кылып макул мени албасын. Мына мисалы Атакулду алсын. Дагы кайсы ошого окшогон блогер, журналист, ошолорду акчаны берсин. Макул бизге бербесин. Мына КТР деген турат, ЛТР деген турат, жана башка телеканал Кабар деген турат. Эми ошолордун бардыгына айтсын, мына үйүңдү жылууласаң экология жакшы болот. Үйүңдү жылууласаң балдарыңдын ден соолугу таза болот. Үйүңдү жылууласаң чөнтөгүңө пайда болот. Дары-дармек сатып албайсың, көмүрдү көп сатып албайсың, экологияны бузбайсың. Салыкты азыраак төлөйсүн, мына арзан кредитти аласың деген сыяктуу бир нече механизмди ошол мамлекет өзү айтса. Макул биздин ооз менен айтпасын, ошо өзүнүн колунда бар жанагы ЛТР менен айтсын, КТР менен айтсын, бирок айтылыш керек. Ушундай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүш керек деп ойлойм. Ошондо мисалы түтүн азыраак чыгып кала турган болсо, анан баягы бактара көбүрөөк эгиле турган болсо, өзүнөн өзү экологиябыз тазаланат деп ойлойм. Азыр адамдардын дагы өзүнүн күнөөсүн айтышыбыз керек. Үйүңдү
сен баштап үйүңдү жылуула, көмүрдү азыраак жак, анан кийин бийликти сында. Ой, дат, смог болуп кетти, дем алганга эч нерсе калбады. Ой, нарагыраактыгы мындай карайын десең көрүнбөйт деп айтып атабыз. Ошол айтып аткандарды айтыш керек да мамлекет делечи. Сен өзүңдүн жоопкерчилигиңди да карачы. Не мамлекет не кылып атат? Бардыгыңарды үйүмдү жылуулайын десең, жок, жылуулаба. Кереги жок деп мамлекет тыюу салып атат. Тыюу салбай атат мамлекет. Мамлекет айтып атат. Тескерисинче үйүңдү жылуула деп атат. Бирок ошону катуу айтпай атат. Кеңири айтпай атат. Бардык адамдарга жеткиргенге аракет кылбай атат. Арзан кредит бербей атат буга. Анан экинчи дагы бир маселени айтайын. Катализатор маселеси. Бизде элдин деле кээде баягы айыбын айтышыбыз керек. Элибиз мындай. Кичине акчасы жок болуп кала турган болсо, машинасынын ушу бөйрөгүн жулуп алып, мындай алганда тагыраак айтканда катализаторун жулуп сатат дагы. Анан ошого тамак алып, кийим кийип маселесин чечет. Бирок ошол катализаторду заводдор бекерден коюп аткан жок да. Алар бир нерсени ойлонуп, катализаторду койбосок экология көбүрөөк бузулат экен. Давай катализаторду коелу. Ушунча чыгым болот экен, макул ошол чыгым болсо болсун деп атып коюп атышат да. Машина кымбаттап кетет экен, адамдарга алыш кыйын болот экен. Мисалы, машина арзаныраак боло турган болсо, 10 000 машина сатабыз. А эгерде катализатор коюп, дагы бирдемени коюп, ушинтип машинаны татаалдаштыра бере турган болсок, анда 10 000 машина сатылбайт. Баасы кымбат болуп кетет, дагы болгону 5 000 машина сатылып калат. Демек бизге пайда азыраак калат. Деп алар деле ойлонот да. Аларда деле менеджмент деген бар. Аларда деле жанагы маркетинг деген бар. Аларда деле анализ бар. Аларда деле бухгалтерия деген бар. Аларда деле мындай тобокелчиликтерди эсептеп отурган адамдар бар. Анан ошого карабай, жок, бардыгынан экология бийик турат деп алар ошол экология үчүн деп машиналарды ушунча мүмкүн болушунча машиналардан чыккан чыгындыны азайтканга аракет кылып атат. А кыргыз эмне кылып атат? Кыргыз ошол эски машинаны алабыз, алып ал эски жарактан чыккан машина экенине карабай, анын дагы ошол кичине бир экологияны тазалап турган катализатор болсо, ошону жулуп алып туруп сатып, анан жүрөбүз дагы, анан Facebook'ка кирип, YouTube'ка кирип, Instagram'га кирип, ошол экология жөнүндө сүйлөсөк, Кыргыздан өткөн эколог жок да. Бардыгыбыз ошол смог болуп атат. Муну неге чечпейт? Ана мына деп бийликти жананып атабыз. Бийлик не деп атат? Катализаторун ал дагы сат деп атабыз. Сат дебейт да. Тескерисинче тыюу салып атат. Жок, урданып бар ошого карабай сатып үйрөтпайбызбы? Кыскасы, туугандар ушундай. Мени азыр эми ыдырыс уруша бересин, ушинтип акыл үйрөтө бересин. Эми сен эле калдың эле акыл үйрөтпөгөн дешиңиздер мүмкүн, бирок мына сөздүн чындыгы бар, жок эмес. Ошон үчүн туугандар, ушул эми абабыз таза болсо, биринчиден өзүбүздүн ден соолук. Абабыз таза болсо, экинчиден өзүбүздүн жакшы көргөн, боорубуздан чыккан балдарыбыздын ден соолугу, улуттун ден соолугу ушул. Ошон үчүн эгерде чындап эле биз патриотпуз, деп сүйлөгөнүбүзгө жараша, биз чындап эле патриот боло турган болсок, анда ошо балаң үчүн жок дегенде үйүңдү жылуулап койчу. Ошондо түтүндү азыраак чыгарат экенсиң. Балаң үчүн үйүңдү жылуулап койчу. Ошондо балаң оорубай калат экен, азыраак ооруйт экен. Өзүң үчүн үйүңдү жылуулап койчу. Көмүргө азыраак акчаң кетет экен. Өзүң үчүн, балаң үчүн машинаңдын катализаторун жулуп албай койчу, сактап койчу кыргыз. Вот ошондо жанагы экология, жалпы экологиябыз тазараак болот экен. Ошол абадан сенин жакшы көргөн апаң, жакшы көргөн атаң, жакшы көргөн балаң, өзүң кала берсе, дем алып атасың. Ошо дем алган абаң тазараак болсунчу дегим келет. Ушундай. Анан баягы бейөкмөт уюмдар ушул ишти кылып атыптыр. Аларга рахмат. Бейөкмөт деп эле бейөкмөттүн бардыгын жамандайбыз, бирок ушул маселенин чечүү жолун бейөкмөт тапты десек болот. Ошолор сунуштап атыптыр. Эми бейөкмөттүн бардыгын жамандай бербей, эми жок дегенде макул, эми жамандасаңар жанагы бийликти сындаган. Анан эң баарыңардын жаныңарды качайткан жана адам укуктары дегендерди сындасаңар макул эми. Сындагыла, жаман көргүлө. А бирок мына бейбечарага жардам берип аткан,
бейбечаранын баягы үйлөрүн жасап берип аткан, экологияны мындай сакташтын жол жобосун айтып берип аткан. Урматтуу кыргыздар, мынантип үйүңөрдү жылуулап алсаңар, ошондо во болот, ошондо экологияңар таза болот, смог болбойт, азыраак ооруйсуңар, көмүрүңөр азыраак кетет деп айткан бейөкмөттөрдү колдой эле коюш керек аларды. Ошол эми. Кеттик эми, бар болуңуздар. Уккан укту, сиңирген сиңирди, сиңирбеген баягы адатынча текеберликти кылат дагы, дырыс айта бересиң деп коюп, комментарий жазып коесуздар. Болду, өзүңүздөр билесиздер нарагын эми. Болуптур.